Biz elden gelmemiz, atımız attan gelmemiz. Облус аймагындагы жаш манасчы дастанчылар бул күнү Талаш шаарындагы Атай Огонбаев атындагы балдардын музыкалык мектебинде өткөрүлгөн кароо сынакка катышты. Кароо сынактын жеңүүчүлөрү 4 декабрь Манас эпосу күнүнө карата жана Залкар манасчылар Саякбай Каралаевдин 130 жылдыгы, Азизовдун 100 жылдык, Куркаш Мамбеталиевдин 90 жылдыгы, Сапарбек Касманбетовдун 90 жылдыгына карата өткөрүлгөн республикалык кароо сынакка катышат. Буга чейин райондар арасында болуп өткөн, мектеп арасында болуп өтүп, анан тандалгандар бүгүн тандалып жатат. Атайын Калыстар тобу Манас театрынан келди. Бул президенттин жарлыгы боюнча Манас үчүлтүгүн көтөрүү боюнча уюштурулган иш-чара. Анан азыр бизге манасчылар, анан дастанчылар келип, ошо калыстык боюнча отуруп берет. Ошондон дастанчыдан баш байга алган, анан 1-2 3-үчүнчү алгандар, Манастан дагы баш байга алгандар, анан 1-2 3-үчүнчү алгандар республикага катышканга мүмкүнчүлүк алат. Облустун 4 район шаардан келген жаш манасчылар кароо сынакта манас айтуу өнөрүн мыкты дайрыкта көрсөтүп беришти. Манас айтуу кароо сынагында 2 күн даярдыгым менен катыштым. Жеңиштерге ылайыктуубуз деп ойдобуз, анан конкурсанттарга дагы ийгилик каалайм. Эң мыкты деңгээлде десем болот. Анткени бул манас айтуу бул жүрөккө бир жакшы сезим алып келет да. Мурунку ата-бабаларыбыз кандай болгонун, манас айтуу кароо сынагы жакшы деңгээлде өтүп, мыктылардын мыктысы тандалып чыксын. Бул кароо сынакка мен мундан мурункуларга барып жүрчүк. Анан ошол окуяларды байка айтып атабыз. Ошондо 1-2 жыл дайындандык бул сынакка. Атаандаштарым өтө жакшылар экен, күчтүү экен. Бар түгө таланттуу балдар экен. Аларга да ийгилик каалайм. Кароо сынактын облустук туруна качкан облус жетекчисинин орун басары Мира Сейдикеримова манас аламы түгөнгүс байыртан ооздон оозго айтылып, кийинки муунга мурас катары калтырылып келген улуу эпос ар дайым кыргыз барда айтылып, даңызалана берерин билдирди. Өзүңүздөр билгендей, буга чейин 1 ай аралыгында жерлерде райондук турлар өткөрүлүп, мыкты таланттуу балдар, идиреги бар, ынтызар, ышкыбоз, ошо эпосту айтам деп аттанган кыз уландар тандалды. Ошондой эле биздин унутулуп бараткан улуу дастанды улантып, баягы комуз түрүндө дагы, озеки түрүндө дагы бир айтам деген жакшы таланттуу кыз уландардын баардыгы ушул жерге чогулуп турат. Сиздердин өнөрдү көрүп, демиңиздерге дем кошуу үчүн бүгүнкү кече, бүгүнкү облустук тур ошол манас айтуу менен, анан дастан айтуу менен башталды. Белгилей кетсек, бул кароо сынактын облустук туруна жалпы 40 манасчы, 15 дастанчы катышты. Алардын ичинен баш байгени жана 1, 2, 3 орундарды алган окуучулар Бишкек шаарында өтө турган республикалык кароо сынакка катышышат. Нурзбек Шабдамек уулу, Бексултан Арахатбек уулу, Талаш шаары.